Assalamu alaikum, urmatlı Tezkavar kanalımızın körüçülörü, Turaqçay kanalımızın körüçülörü salamatsızdarбы? Bugün Oştoğu Aqtilek Kiçi rayonundağı 40 hektar konuşunan жаңы kurulgan satıla turgan dağı bir üydü tartıp körsetöbüz. Ağa sizler daregine Aqtilek aylampasынан Japalaq tarapqa 600-700 metrede жүрüp gelip, жаңы balabakçadan jana Kayırma kanalından ötüp ele sol tarapqa burulup kiresizler 40 hektar 3. köçe. Туғандар, алыстабай тұрыңыздар. Biz 40 hektarga kirip geldik. 40 hektarga kirip negizgi köçösü menen күн чыгышты көздөй келе бересиздер. 40 hektarдын көчөлөрүнүн бардыгына номер коюлган. Дал ушул жерден сиздер 3 көчөгө оң тарапка буруласыздар. Бурулган деле мына ушул биринчи турган жаңы курулган 2 кабаттуу үй сатууга коюлду. Бул жаңы үй туғандар. Ремонту дагы жаңы бүткөн, өтө кооз, заманбап бүткөн курулган үй. Аябай жакшы бүткөнү, караңыздарчы. Ушул үй сиздерге насып кылсын, тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Жалпы жер аянты 4 сотук, айланасы бүт тосулган. Дуалынын сырты ичи дагы, анан үйдүн дагы сырткы фасады бүт житки травертин менен кооздолуп жасалган, үй жылууланган. Бул жагында төрдө топкасы болгондуктан, кошумча дагы ал жактан бир эшик коюптур. Kömür alıp kirgenge, kül alıp çıkkanга, otun alıp kirgenge ушул жактан атайын эшик жасап коюптур. Ал дагы пайдаланганга өтө жакшы ыңгайлуу экен. Көчөгө бурулган деле биринчи турган үй. Айланасын тоскон, дуалдын дагы үстүнө крышасын жаап тургандар. Үйдүн терезелери бардыгы пластик менен бүткөн. Ремонттору бардыгы өтө идеал бүткөн тугандар. Үйдүн болсо чатырын тыныке менен жаап, өстүрмө, суу түтүк, кар тормуздардагы бардыгын кагып чыгыптыр. Ал эми көчө жактагы дуалынын сырткы кафелин дагы мына көрүп турасыздар. Бул жакта фундаменттин сыртын ушундай кафел менен уруп чыгыптыр. Бул жакка болсо лоток куйган, анан 1 метрлик тротуарын бетондон куюп чыккан экен. Бул жер болсо үйдүн кире бериши, бул жерде дагы аябай кооз жасап, кооз бүтүргөн. Өстүрмөлөрүн тыныке бонд менен жасап чыгыптыр. Көрүп турасыздар, жарыктандырууларын дагы коюп, болгондо дагы пульттук дарбаза койгон. Алыстан эле келе жатканда пультту бир басасыз, дарбаза ачылып баштайт. Сиз унааңыз менен 100-150 метр алыстан келе жатканда эле пультту басып коесуз. Келгичеңиз ачылып калат, анан унаадан түшпөй эле ичкери кирип кете бересиз. Бул жагы мына калиткасы. Анан дуалда мындай атайын окошкаларын коюптур. Бул дагы аябай жакшы заманбап үлгү экен. Бул эми 40 гектардын 3 көчөсү, канализация бар. Мына бул жерде каналдын эле боюнда болуп калат. Бул көчөгө электр линиясы, интернет линиялары, жарыктандыруулары бардыгы тартылып коюлуптур. Центральный канализацияга туташтырылып, суулары дагы бардыгы киргизилиптир. Мына бул жагы калиткасы. Унаа менен келе жатканда пультту басып эле ичкери кире бересиздер. Мына киргенде эле үйдүн алдындагы площадка өтө сонун кооз жасалып бүткөн. Ушундай көрүп турасыздар, евро брусчатка басыптыр. Үйдүн алдындагы площадка аябай кенен экен. Бул жакка 2 арча дарагын отургузуптур. Наракта дагы жашыл зона бар экен. Анан бул жагы болсо көрүп турасыздар, тетиги тепкич менен подвалга түшүп кете турган жайы. Үйдүн алдына келгенде навестин асты бүт тыныке фон менен жасаптыр. Көрдүңүздөрбү? Кооздоп, өтө сонун чыгарыптыр. Күзгүлөрдү, лампаларды коюп, анан сырттан киргенде мына дуалда дагы, үйдүн жамбаштарында дагы бүт бра лампаларды коюп, түнү дагы кооз болуп жанып тура турган кылып, аябай жакшы дизайн кылып бүтүрүптүр. Үйдүн узун туурасы 8,40 12,40. 2 кабаттуу, бүт отоплениясы да бүткөн, бардык иштери бүткөн, келип эле кирип жашай берсе боло турган үй болуптур тугандар. Мына ал чекелерге дагы көрүп турасыздар, мына суу агып чыгып кете турган лотокчолоруна чейин жасаган. Төрдө болсо навес, тапчан, очоккана, барбекю, астында суу кампасы бүт баары жасалыптыр. Бул болсо мына үйдүн алдындагы навес. Дарбазаны ачып, бул жакка мына жерге бир унааны, бул жерге бир унааны, анан дагы бир 2 унааны бул жакка дагы катар тизип койсо болот экен. Үйдүн алдына 4 унаа кенен батат экен тугандар. Үйдүн алдынан көрүнүшү ушундай. Мына бул жагы да кооз болгон. Анан мындан сырткары кошумча дагы те жакта курулуш болгон, ажаткана жана котельный. Анан үйгө арка жагынан дагы кирип чыкса болот. Бул жагынан дагы кирип чыкса болот.
Азыр мен чекеден сиздерге көрсөтүп бере берейин. Сиздер алыстабай туруңуздар. Азыр чекеден көрсөтөмүн. Мына тепкич. Тепкичти дагы бүт сары таш менен жасаптыр. Анан тепкичке дагы сары таш басыптыр. Бирок үйдүн сырткы фасадында мына соколдун сырты, фундаменттин сырты кафел менен бүтүптүр туугандар. Мына кире бериши аябай кенен болгон. Перилалары дагы мына балясыналары да бардыгы сары таш менен жасалыптыр. Бул негизги кире бериш чоң эшиги туугандар. Ушундай пластик эшик менен жасалган экен. Азыр эми ичкери кире берели. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде эле бул бут чечме, прихожкасы дагы кенен эле экен. Андан кийин экинчи эшикти ачып, ичкери кире турган болсок, бул холл. Биринчи бөлмөсү холл туугандар. Холлду дагы аябай заманбап жасаптыр мына. Бул жагын караңыздар, телевизор асып кое турган жай экен. Бүт электроточка, антенна, интернеттерге чейин келтириптир. Атайын ушундай декоративный полоса менен жасаптыр. Астындагы полдон бийик кылып жасаган. Бул холл көрдүңүздөр. Бул жака диван, креслолор коюлат. Анан бул жака телевизор коюлат. Ошо телевизорду ушул жерде көрүп отурганга аябай ыңгайлуу шарт болгон. Холдун потологунда караңыздар, аябай заманбап үлгүдө жасалыптыр. Люстрасы дагы өтө сонун люстра. Анан мынандай азыр заманбап болгон ушундай лампаларды койгон. Анан чекелеринде болсо, мына дагы башкача лампаларды коюп, жарыктарды түшүрүптүр. Бул жактары болсо, мына карниз түшө турган жайы, бирок ошол жака дагы ленточный лампаларды коюп жасаптыр. Аябай кооз сонун болгон. Холдун узундугу 7 метрден ашуун, туурасы 4 метрдин тегерегинде. Азыр эми бөлмөлөрдү чекеден көрсөтөбүз. Бүт эшиктер заманбап, ак түстөгү эшиктер ички доборлору менен жасалган. Биринчи бөлмөнү көрсөттүк, эми мына чоң эшиктен киргенде залын көрсөтүп берели. Бул жагы мына зал, узун туурасы 3,5 6,5, күмүш түстүү жасалыптыр. Бул жака телевизор кое турган жайы, андан сырткары бүт ключателдери дагы, электроточкалары дагы бардыгы кара түстө жасалган. Бул жакта мына вытяжкасы бар экен. Чоң люстра коюлуп, ортосу натяжной болуптур. Чекелеринде дагы кичи лампаларды коюп жасап чыгыптыр. Терезеси чоң терезе, эки жагынан тең ачылат экен. Күмүш түстүү бүткөн. Краска дагы Туркиянын сапаттуу краскасы экен. Однотонный обойду жабыштырып, анан краскалап, рамкалары менен бардыгын жасап чыккан. Полу болсо ламинат. Бул үйдө эч бир отопление батареясын көрбөйсүз. Анткени аябай жакшы жылуу кейжи деген акылдуу печканы коюп, анан бир дагы батареяны койбой, полдун астына теплый пол тартыптыр. Жылуу пол тартыптыр туугандар. Аябай жакшы тартыптыр. Муну дагы жанагы Эгемберди деген агабыз жасаптыр. Эми бул жака кирели. Кийинки бөлмө бул ашкана, кухня. Кухнянын полу бүт кафел болгон, теплый пол. Бул жагы чай иче турган орундугу, мынал жагына чай иче турган орундугу. Ана эми төрү болсо берки чекеден аркы чекеге чейин эмерек коюлат. Электроточкалары, таза суу, канализация, бул жакта мына теплый пол коллекторлору менен бүт бары ушул жака коюлган. Бул жака эми каалагандай эмерек коюп аласыздар. Ал жака мына точный лампалардан жарык түшүп турат. Бул жакта болсо жана сырттан көрсөткөн кошумча эшик. Бул эшиктен сыртка кирип чыгууга мүмкүн. Бул эшикти мына ача турган болсок, бул жака дагы атайын тепкичин жасап койгон, кафелдеп койгон, үстүн козерок кылып навестеп койгон, ушундай аябай жакшы кылган туугандар. Бул кухня болду. Кухнянын потологу натяжной, люстралары коюлуп, вытяжкалары да бүт баары коюлуптур. Эми кийинки бөлмөнү көрсөтөбүз. Мына жака кире турган болсок, ортодо дагы бир бөлмөсү бар. Бул биринчи кабаттагы чакан спальный бөлмө. Бул спальный бөлмө улгайган ата-энелер үчүн, же болбосо алыстан келген коноктор үчүн спальный бөлмө. Бул жака спальный диван турат. Эки тумбучканын туш-тушуна эки электроточка, анан кошумча үстүнө мындай бра лампалары менен коюп чыгыптыр. Нар жакты басса, наркысы да ушундай эле жанат экен. Потолокторундагы, люстраларындагы аябай кооздоп, сонун жасаптыр. Бул бөлмөнүн туурасы бир 4 метрдин, узундугу 4 метрдин тегерегинде, өзү 4x4 16 квадрат десек деле болчудай экен. Эми бул жака кирели. Мына жакта дагы бир эшиктен кире турган болсок, бул жагы биринчи кабаттагы чоң санузели. Караңыздар, ички аябанты аябай кенен. Полу дагы, дубалы дагы бүт ошо ак түстөгү кафел болуп жасалган. Бул жакта бир форточка, бул жакта бир чоң терезеси бар экен. Аристонду коюптур.
Бул жака кир жуучу машина койсо болот экен. Унитаз коюлган, душевая кабина жасаган мына стеклянный кылып. Анан бул жака раковина, ортосу чекеси жана турган ушундай күзгүлөрүнөн бери бардыгын коюп чыгыптыр. Пол болсо теплый пол. Бул дагы мына санузел биринчи кабаттагы. Эми тепкич менен биз экинчи кабатка чыгабыз. Тепкичтин астын чаккан кладовка кылыптыр. Тепкичти дагы мына аябай кооздоп жыгачтан жасап чыгыптыр. Астында бир терезеси, үстүндө бир терезеси бар экен. Чыгып бара жатканда бул жерге бир бра лампа коюптур. Анан үстүнө болсо чоң люстра асып коюптур. Экинчи кабатка тепкич менен чыкканда эле биринчи кабаттагыдай холл. Бул холдун дагы узундугу бир 7 метр, туурасы 4 метр. Бул жака дагы мына телевизор коюлат, кондиционердин орду, люстрасы илинген, чекелеринде бүт лента лампалары, кичи лампалары, ушундай бүт баары коюлган. Дуалдары болсо обой, рамкалары илинген, анан көрүп турасыздар, бир катар бардыгы краскаланган. Азыр эми ушундай ремонт үлгү болуп атат, мода болуп атат. Анан мына жерге дагы караңыздар, өзүнчө бир жака корп жасап чыгып, ушул жерге бир өзгөчө дизайндагы ушундай лампа коюп чыгыптыр. Бул дагы азыр мода болуп аткан нерсе. Эми экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү чекеден тааныштырайын. Оң жактан баштай берели. Мына бул бир бөлмө. Бул спальня туугандар. Розовый цветте жасалган. Мына дизайнды караңыздар. Үстүндө эки жалбырак турат, ушундай бра лампа койгон. Бул жака спальня диван турат, жанагы астындагыдай эле. Терезеси эки жеринен ачылма чоң терезе. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4x4, 16 квадрат. Карниз иле турган жагына ленточный лампа койгон, бер жагына люстра илген. Полу ламинант, бардык бөлмөдө теплый пол. Водяной теплый пол туугандар. Эми бул жака кирели. Мына жакта дагы бир спальня бар. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Чоңураак. Туурасы 3,5 метр. Ал эми узундугу болсо 4,5-5 метрди чамалайт. Бул жака спальня диван турат. Теплый пол коллекторлары, үстүндө эки бра лампасы менен. Үстүндө болсо, мына көрүп турасыздар, заманбап лампаны ленточный тартып жасап коюптур. Аябай жакшы. Бул жагын болсо, бүт ток жашыл түстө жасаптыр, краскалап. Көрдүңүздөр? Мына жерге телевизор асылат, коюлат. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ал эми бул жакта дагы бир чоң бөлмө, анан ортодо болсо бир санузел бар. Санузели дагы ички аянты кенен, полу дубалы бүт кафел болгон. Ортосуна мындай золотистый полоса түшүрүптүр, астына анан үстүнө. Көрдүңүздөр? Бул дагы аябай жакшы жарашат экен. Форточка, выточка бардыгы бар. Төрүндө болсо жуунуучу жайы, душевая кабина. Атайын барьер кылып, нар жака тосуп жасаган. Унитаз коюлган, раковина, күзгү, арестондору менен бардыгы коюлган. Мында дагы теплый пол. Ал эми бул жака келе турган болсок, бул жагы жана астындагы залдын үстү дагы бир бөлмө. Муну дагы спальня кылып колдонсоңуз болот. Балдар үчүн же ата-энелер ушул бөлмөгө жайгашып алса деле боло берет. Зал кылып колдонсо дагы боло берет. Коноктор келсе, аларга дагы пайдаланса болот. Бүт баары өтө сонун идеальный. Люстраларын, лента лампаларын, заманбап лампаларын бардыгын аябай жакшы койгон. Бул дагы күмүш түстө бүткөн. Терезеси эки ачма, эки жагынан. Полу болсо, мына ламинант, теплый пол туугандар. Көрдүңүздөр, экинчи кабаттагы бөлмөлөр дагы аябай жакшы ремонт болгон, аябай жакшы дизайнда бүткөн. Үйдүн ээси аябай мындай курулушка көзү жетип, курулушка бышкан киши экен. Курган үйү дагы аябай сонун болуптур туугандар. Үй өзү бышык кирпич менен курулуп, сейсмопояс колонналары бүт армированный бүтүптүр бардыгычы. Үйдү өтө сонун мээнет менен курдук дейт. Андыктан ушул үйдү сиздерге тартуулап сатып атат. Үйдүн баасын ушул жерде мен айтып кое берейин. Үйдүн баасы $205,000 кеми бар. Эми мен сиздерге бул жактагы алдындагы очок канасынын навесин көрсөтүп коеюн. Очок канасы бул жакта төрдө жайгашкан, аябай сонун бүткөн туугандар. Чатыры дагы, өстүрмөлөрү дагы бүт бардыгы кагылып, өзүнчө жабылган. Асты кафелденген, бирок астында болсо 4 тонналык резервуар суу кампасы бар. Үстүндө болсо мына очок кана бүт дубалы кафелденген, көрүп турасыздар. 3 очок, самовар, анан орто казан, андан кичинерээк казан, чоң казан, бул жагы барбекюсу, анан суу чыгат, идиш жууа турган жайы, бардык жери өтө сонун бүткөн.
Дубалдары о потолокко чейин кафел болгон туугандар. Тап-таза тыккан боюнча турат. А бул жерде болсо мына тапчан коюлган тапчан жайы. Чоңураак тапчан коюп алсаңыздар деле болот экен. Жайында ушул жер абдан сонун болот. А мына жагы жашыл зона. Көрдүңүздөрбү? Бул жакка газон эгип коесуздар. 2 катар дарак эксе болот, же 1 катар дарак эксе болот, декоративный гүлдөрдү эксе болот. Үйдүн күнчыгыш тарабынан көрүнүшү ушул. Эми бул жакта кошумча курулушу бар. Ал деген наркынысы сырткы ажаткана, бул болсо топка. Топканы көрүп коелу мына. Акылдуу печка коюлган, туугандар көрүп турасыздар. Жылуу кейжи деген печка коюлуп тур. Бул ошо штып майда көмүр менен эле иштей берет. Азыр иштеп турат экен. Мына жакта мына 35-5 градусту көрсөтүп турат. Бул өзү иштеп, өчүп, жанып, өзүн-өзү регулировка кылып ушинтип иштей бере турган печка экен. Көрдүңүздөрбү? Эгер ушул печка сиздерге жаккан болсо, анда иштетесиздер иншалла. А бул эшик болсо, жанагы сырттан көрсөткөн эшик. А бул жагында болсо, мына печканы каптап, көмүрдү болсо, каптап бул жерге жыйып коюптур. Муну кышы менен жага бересиздер иншалла. А эшигин пластик эшик коюптур. А бул жакта болсо, сырткы ажатканасы бар экен, аны дагы сиздерге көрсөтүп кое берели. А бул жагы мына сырткы ажатканасы. Бул дагы сөзсүз түрдө керек. Ушул үй туугандар, көрдүңүздөр, болгонун болгондой, кандай болсо ошондой ашыкча сөз деле кошпой сиздерге көрсөтүп атабыз. $205,000 кеми бар. Бул үй шашылыш сатууга коюлду. Андыктан үй издегендер, ушундай даяр үй издегендер болсо, эртерээк аракет кылыңыздар, колдон чыгарбаңыздар. Мээнет менен ар бир деталына чейин маани берип курганбыз дейт. Мына жерде мына кранттан суу чыгарып коюптур. Бул дагы сөзсүз түрдө үйдүн алдына керек нерсе. $205,000 кеми бар. Эми подвалын көрсөтүп коеюн. Подвал калып кетпесин. Үйдүн артында дагы ошо 1 метрден ашууnuраак, 1,5 метрдин тегерегинде жер калтырып, бүт баарын стяжка кылып коюптур. Бул жакка навес жасаган, навес тепкич менен түз ылдыйга түшүп туруп, бияка кире турган болсок, мына бул подвал. Подвал үйдүн бир жагы толук асты подвал. Фундаментинде аябай жакшы куюптур, көрдүңүздөрбү? Асты стяжка болгон. Фундаменти сиздер ушул эле жерден көрүп койсоңуздар болот. Кандай куюлгандыгын, монолиттери кандай болгондугун ушул жерден көрүп койсоңуздар болот. Үстү дагы монолит болуш керек менимче. Аны ээси менен такташып сүйлөшүп аласыздар. Бул жакка мына таза суулары тартылып, кошумча дагы напор бериш үчүн насос дагы туташтырып коюптур. Жанагы отопление системасы ушул жак менен тартылыптыр өзү үйгө. Көрдүңүздөр? Подвал аябай кенен склад кылып, спорт зал кылып, цех кылып пайдалана берсеңиздер болот. Аябай жакшы болгон. Жүрүңүздөр эми сыртка чыгалы, үйдүн баасы $205,000 кеми бар. Колдон чыгарбай, эгер жаккан болсо, эртерээк сүйлөшүңүздөр дейбиз. Үй эми насып кылсын, чындыгында жакшы куруптур. Көз тийбесин. Пай. Ошто 40 гектарда 3-көчөдө $205,000 сатууга коюлду. Колдон чыгарбаңыздар. Анда мен сыртка чыгып жыйынтыктаймын. Биздин каналды көрүп туруңуздар, лайк басып, комментарий жазып туруңуздар, жакындарыңыздар менен бөлүшүп туруңуздар. Аманчылыкта көрүшөлү. Тынч болуңуздар, кызматыңыздарда тез кабар командасы болду.